Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Илимдеги кыздар теле долбоору жана анын алып баруучусу мен Айзат Айсаева. Программа ЮНИСЕФ колдоосу менен эфирге чыгууда. Ал үчүн долбоордогу тренер кыздардын арасында кастинг жарыяланып, алып баруучу тандалып алынды. Мага суроо бербей коюңуздар деп таам. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин сүйүктүү азыр алдыбызда турат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана биздин күйөрмандар. Илимдеги кыздар долбоору 2020-жылы айылдардагы жана жаңы конуштардагы 82 мектепти өзүнө камтып, андагы 500 кызга STEM дүйнөсү боюнча тренингдер өткөрүлгөн. Ал тренер кыздар өздөрү теңдүү мектепте чогуу окуган окуучуларга лидерлик сапат, балдардын укуктары, гендердик теңчилик, кесип тандоо, натыйжалуу баарлашуу жана практикалык эксперимент сыяктуу темаларда 20 000ден ашык окуучуларга тренингдерди өтүштү. Илимдеги кыздар долбоору кандай максатта ишке ашып жатат, бул боюнча кененирээк адистин пикирин угабыз. Негизги максатыбыз бул STEM багытындагы кыздардын кызыгуусун жаратуу. Анан экинчиден аларга ушу STEM багытында окуганга, карьераланга мүмкүнчүлүктөрүн жаратуу болгон да. Бул долбоорду жазганыбыздын негизги себеби бул дүйнө жүзүндө изилдөө жүргөндө 11 жаштагы кыздарды сураганда алар ушул так илимге, технологияга кызыгуусу өтө жогору болот экен. 15 жашка барганда уже көпчүлүк кыздар ага кызыкпай калышат экен. Анан Кыргызстандагы абалды дагы карап, талдап чыкканда окуу жайларында окуган кыздарды, балдарды карасак, негизинен бизде Кыргызстанда кыздар ушу гуманитардык багытты тандап, билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактарында иштейт экен. Ал эми ошол эле учурда экономикалык жактан карап чыксак, энергетика, мындай так илимдерди, технологияларда иштеген жерлерде орто эсеп менен алардын айлыктарын карасак, ал 2 эсеге чейин жогору болот экен да. Демек кыздар гуманитардык жакта окуганда алардын айлыгы дагы азыраак, анан келечектеги мүмкүнчүлүктөрү дагы чектелип калат экен. Бүгүнкү күндө 400 окуучу кыздар мектепти бүтүргөндөн кийин табигый илимдер жана маалымат технологиялар боюнча жогорку окуу жайлардагы факультеттерге тапшырууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлүшү үчүн жалпы республикалык тестирөөгө даярдай турган кошумча сабактарга катышып жатышат. Мугалимдер менен иштейбиз, ата-энелер менен иштейбиз. ОРТ тестирлөөгө даярдоодон 200дөн ашуун кыз катышып, алардын дагы натыйжалары өтө жакшы болду. 800 кыз бизде азыр менторствого катышып атышат. Кыргызстандагы ийгиликтүү бизнесте, технологияда, илимде иштеген аялдар менен ментор катары программага катышып атышат. Андан сырткары биз ошо кыздарды шыктандыруу, мотивация кылуу үчүн чет өлкөдө өтө чоң игиликтерге жетишкен Кыргызстандын аял кыздары менен дагы ушундай баарлашуу уюштурабыз. Анын ичинде Илимдеги кыздар долбоорунун элчиси Асель Сартбаева менен дагы иштешип келебиз. Кыргызстандык белгилүү британ окумуштуусу, Бат университетинин химия боюнча профессору жана Улуу Британиянын королдук илимий коомунун мүчөсү. Балдарга вакциналардын коопсуздугу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүчүсү, Илимдеги кыздар программасынын элчиси Асель Сартбаева. Мындан тышкары доктор Асель Сартбаева балдардын укуктарына жана балдар арасында илимди жайылтууга өзгөчө кызыктар. Учурда ал башталгыч класстын балдары үчүн эксперименталдык химияны, кристалдашуу жана полимерлөө сыяктуу процесстерди түшүндүргөн тасманын үстүндө иштеп жатат. I'm an associate professor in chemistry. Илимде чек жок жана ал адамдар ойдон чыгарган ажырымдарга баш ийбейт. Илимди балабы же кызбы, аны ким аркалаары кызыктырбайт. Ал бизден кызыгууну, жаратмандыкты, берилгендикти жана көңүл коюуну талап кылат. Эмне үчүн айрымдардын илимий билим алуусунан баш тартууга алардын туулуу өскөн аймагы себеп болушу керек. Болбосо жигит же кыз болгону. Мен дайыма азчылык тараптамын. Бул менин илимдеги аял болгонум үчүн эле эмес. Программанын катышуучулары менен болгон жолугушуулар мен үчүн өтө таң калыштуу болду. Мисалы, окумуштуу болгусу келген 13 жаштагы Айдана менен болгон сүйлөшүүм мага дем берди. Илимдеги кыздар программасы илимпоз болууну каалаган Кыргызстандагы ар бир кызга эбегейсиз колдоо көрсөтүүдө. Бул көптөгөн адамдардын жашоосун өзгөртө турган шыктандыруучу программа.
Дүйнөнүн эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрү STEM көндүмдөрүн өнүктүрүп, бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларына чейин аны киргизип өнүктүрүүдө. STEM боюнча бардыгыбыз уккан болушубуз керек, бирок ал эмнени түшүндүрөрүн көбү билбейт. Кийинки сюжетте STEM эмне экендигин түшүндүрөбүз. STEM – бул илим, инженерия, технология жана математика деп чечмеленет. Биз жашап жаткан санариптиктордо бул эмгек рыногунда эң жагымдуу деп эсептелинет. Анткени алар 21-кылымдын биринчи жарымында эң көп акы төлөнүүчү жана эң чоң өсүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кийим тигип, форма кыркуу азыркы учурларда окуучуларга да, мугалимдерге да жетишсиз болуп жатат. Анткени азыркы убакта окуучулардын көбүнчөсү программалоо, конструкциялоо жана робототехника программаларында алек болуп жатышат. Мунун баарын мугалимдер окуучуларга үйрөтүү үчүн илим, инженерия, технология жана математика академиялык тармактардын өнүгүүсү керек. Мунун бардыгы STEM багытында камтылган. STEM түшүнүгү өзү 90-жылдарда пайда болуп, 2000-жылдары активдүү колдонула баштаган. Бүгүнкү күндө STEM дүйнө жүзүндөгү билим берүүдөгү башкы трендтердин бири. Сайенс дегенге биология, физика, химия бул илимдердин бардыгы кирет. Technology билесиздер. Азыр технологиясыз эч нерсени элестетүүгө болбойт, жашоо тиричиликти элестетүүгө болбойт. Engineering бул инженерия, колуң менен кармап, жасап көрүш керек. Анан математика. Математикасыз эч жакка жылса болбойт азыр. STEM бул ушул илимдердин бардыгынын жуурулушуп берилиши да. Азыркы учурда STEM эмне үчүн актуалдуу? Себеби көптөгөн азыркы учурдагы кесиптер илимий изилдөөлөр боюнча жакынкы арада мындайча айтканда жоголот. Анткени себеби бардыгы көп нерселер автоматташтырылат. Ошондуктан биз креативдүү ой жүгүртүшүбүз керек да. Чыгармачыл ой жүгүртүп, ушул илимдерди бири-бири менен байланыштырып, дискреттүү эмес, химияны өзүнчө, биологияны өзүнчө изилдебестен бардыгын бири-бири менен байланыштырып туруп, ошого ылайык жаңы нерселерди ойлоп чыгууга, жаңы нерселерди изилдеп чыгууга мүмкүн болуш керек да. Ошондуктан биз окуучуларга бул илимдерди, билимди бардыгын айкалыштырып бири-бири менен берүүгө аракет жасайбыз. Мындан тышкары STEMде эркектер басымдуулук кылгандыгы байкалат. Мына ушул маселени чечип, көбүрөөк кыздарды аралаштыруу максатында бул долбоор кыздарга өтүлүүдө. Биздин колледждин мугалимдери, химия, биология, математикадан сабак бергендер, физикадан сабак берген мугалимдер бардыгыбыз илимдеги кыздар деген проектке киргенбиз дагы. Ошол проект боюнча иштеп жатабыз. Биздин оюбуз боюнча индивидуалдуу мамиле жасаш керек да окуучуларгачы, кызбы, балабы дебей. Кыздарга да көбүрөөк ишенич бериш керек, кыздарга көптөгөн мисалдарды келтириш керек. Анткени себеби илимди канчалаган аял кишилер бар, кандай гана ачылыштарды жасаган эмес. Ошонун бардыгы калбаш керек, анын бардыгын көрсөтүш керек кыз балага. Анткени себеби алар көргөндөн кийин көбүрөөк мотивация алат, өзүнө көбүрөөк ишенет. Кыздарда абдан чоң потенциал бар чындыгында. Ошондуктан биз кыздарга чоң өбөлгө түзүп беришибиз керек. Негизи кичинекей кезимден бери физиканы аябай жактырам. Биздин колледжде ошо точный наукалар аябай башкачараак, аябай эмес, бирок башкачараак берилет. Аябай углубленно мугалимдер да түшүнүктүү айтып берет. Класста өзүбүз менен сүйлөшүп бири-бирибизге түшүндүрөбүз. Мага абдан жаккан сабактар математика, анткени мен келечекте финансист болгум келет. Окуткан системасы башка мектептерден көп айырмаланат. Бирок мен математиканы школдон жакшы түшүнүп кеткен үчүн азыр математика мага абдан оңой эле болуп кетет. Бирок башка мен көргөндө башка балдар, окуучулар математиканы түшүнүп, мектептен түшүнбөгөн нерселерин түшүнүп кетет. Мен химия менен биология сабактарын жакшы көрөм, анткени бул сабактар көптөгөн возможностьтер бар. Анткени бул колледжден чыккандан кийин мен еще медицинаны окугум келет, ошон үчүн биология менен химияны жакшы көрөм. Медицина менен өзүмдүн өмүрүмдү байланыштыргым келет, анткени кичинекейден келаткан эле мечтам болчу, ошон үчүн. Убакыттын өтүшү менен замандын талаптары да өзгөрүп барат. Алардын катарында билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөрдү алсак болот.
Айрым изилдөөлөргө таяна турган болсок, келечекте 65%га жакын жаңы кесиптер пайда болуп, азыркы кесиптердин көбүнүн актуалдуулугу жоголот. Акыркы мезгилдерде STEM багыттары боюнча адистер бүткүл дүйнөдө актуалдуу болуп жатат. Эмне үчүн бул кесиптер абдан актуалдуу? Анткени STEM бул илим, инженерия, техника, математика менен байланыштуу кесиптер. Кайсы гана тармакты албайлы. Техника же технология өнүкпөсө, кайсыл гана өлкө болбосун, анын экономикасын өнүктүрүү мүмкүн эмес. Кыргызстанды ала турган болсок, албетте Кыргызстанга ушул актуалдуу кесипкөйлөрдүн жетишсиздиги байкалат. Айрыкча кыз келиндер илимде же ошо STEM багытында болобу абдан азайып келатат. Анткени бул кызыгуунун төмөндөшү көптөгөн себептерге байланыштуу. Кандай гана кесип болбосун, сөзсүз түрдө IT технология менен байланыштуу кесиптер келечектин баягы актуалдуу кесиптердин бири болуп саналат. Келечекте кесип тандоодо жаштар кесибим коомго пайда тийгизеби? Мен үчүн астыма койгон максаттарыма жеткизе алабы дегенди чечип алышы керек. Мен ойлойм, келечектеги кесиптердин эң негизги актуалдуу багыттарынын бири болуп, бул STEM багытына байланыштуу кесиптер. Бул бүт эле инженерия менен байланыштуу кесиптер, технология менен байланыштуу кесиптер, математика, илим менен байланышкан кесиптер. Ошонун баары мен ойлойм, Кыргызстандын эгерде экономикасын көтөргүбүз келсе, анда жалаң ошондой кесипкөйлөрдү даярдоо боюнча ошол техникалык жогорку окуу жайлар ошо менен алектениш керек. Анан бүгүнкү күндө жанагы экономика, юриспруденция же котормочу, журналистика багыты боюнча актуалдуу деп мисалы көп жаштар ошол жактарга кетип атат, бирок албетте ал кесиптер дагы керектүү. Бирок көп көңүл өкмөт тарабынан болобу, ата-энелер тарабынан болобу сөзсүз түрдө ушул STEM багытына байланышкан кесиптер менен өздөрүнүн балдарынын келечегин байланыштырыш керек. 1954 жылдын 20 ноябрынан тартап бүткүл дүйнөлүк балдар күнү майрам катары белгилене баштаган. Кыргызстандын балдар укугу боюнча конвенция 1994 жылы кабыл алынып, ошондон бери белгиленип келет. Бул күнү дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө балдардын абалын жакшыртуу, укугун коргоо жана башка бардык жакшы аракеттерин көрүү багытында ЮНИСЕФтин колдоосу менен көптөгөн иш-аракеттер жүргүзүлөт. Ал эми бүткүл дүйнөлүк балдардын күнүнүн актуалдуулугун күчөтүүдө ата-энелер, мугалимдер деги эле бардык тараптар чоң роль ойнойт. Урматтуу Кыргызстандын кыздары жана балдары. 20 ноябрда бүткүл дүйнө балдардын укуктары боюнча конвенциянын кабыл алынган күнүн белгиледи. Эгер сиз бул документти окуй элек болсоңуз, күнүңүздү өз укуктарыңызды жана аларды ишке ашырууга ким жардам бере аларын билүү менен баштаңыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, балалык кезиңиздин ар бир баалуу көз ирмеминен чындап ырахат алышыңызды каалайм. Ар бир күн жаңы ачылыштарга, тажрыйбаларга жана сезимдерге толсун. Бийик кыялданып, тилегиңизди ачык жүрөк жана акыл менен аткарууну каалайм. Дүйнө дагы эле жеткилең эмес жана бардык укуктарды ар бир кыз менен бала оңой эле ишке ашыра бербейт. Бирок сиз өз тагдырыңыздын кожоюну экениңизди унутпаңыз. Сиз өз оюңуз менен бөлүшүп, айланаңыздагы нерселерди өзгөртө аласыз. Келгиле, дүйнөнү балдарга ылайыктуу кылуу үчүн колубузду бириктирели. Өлкөдө жеңил өнөр жай тармагы жакшы өнүккөндүгүнө байланыштуу, бул тармакта иштей турган адистерге болгон суроо талап дагы жогору. Заман талабына жараша адистерди даярдоо үчүн жеңил өнөр жай буюмдарынын кафедрасы учурда жаңы программалар менен окутууда. Акыркы жылдары ушу STEM программасындагы кыздар, жаш кыздар мектептен келип жатышат. Алар менен кошумча өзүбүздүн ишибизди активдүү өткөрүп жатабыз. Ошондой эле кичинекей кыздардын, ошо окуучу кыздардын кийинки адистикти тандап алуу жолунда кандай кылып иштеш керек, кандай туура жолго салуу боюнча биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп иштеп турабыз. Азыр жаңы программа коюлган. Ал программанын аты Graphics 12 версия. 12 версия бул лицензионная программа. 12 компьютерде орнолуп турат азыр. Ошо компьютерде эң кыска мөөнөттө окуучуларга көргөзүп жатабыз. Биринчи колуңар менен ушундай кылып конструкцияны түзөсүңөр, бычасыңар, компьютерге отуруп алып туруп кыска мөөнөттө ушундай кылып бычса болот деп аябай кызыгуусу абдан күчөп жатат кыздарыбыздын келип жаткан. Ошондой эле биздин кафедрада
тигүү кийимдеринин текстиль боюнча материал даярдоодо, тигүү кийимдерин даярдоодо дагы стилон деген программаны быйыл алып келдик Россиядан. Ошол ал программада кандай кылып ошо фабрикада кыска мөөнөттө уюштуруп, анан санын көп чыгарып, качествосын, сапатын жогорулатуу боюнча дагы абдан жакшы программа болуп эсептелет. Даяр болгон кийимдердин ошо лекалаларын ошо плоттерде кыска мөөнөттө даярдап, мындай кылып чыгара алса болот. Бүгүн биз бир ментор менен ментини студияга конокко чакырганбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, биздин студияга кош келипсиздер. Саламатсызбы? Эми ушул устат шакирт болгон долбоор жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай өттү, кандай жумуштарды кылдыңыздар, эмне таасир калтырды ушул долбоор? Ошол жөнүндө пикириңизди айтып кетсеңиз. Технология, инженерияда эмгектенип жүргөн аялдарды чакырышып, анан окуу өткөрүштү да. Окууда биз өзүнүн багы пособиясы чыгарылыптыр атайын устаттарга деген. Ошонун негизинде окуп, анан кыздарга кандай өзүңдүн багы тажрыйбаңды, өзүңдүн баскан жолуңду кантип көрсөтүп, кантип үйрөтүп, кантип багы дагы өздөрү тандаган тышкары жаңы кесиптер бар экенин айтып бериш керек деген максат коюлду. Мисалы үчүн Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунда эмгектенем. Биздин компания бул Кыргызстанда иштелип чыккан электр энергиянын баарын өлкө боюнча бөлүштүрөбүз да. Анан мен окуумду бүткөндөн кийин мага бир 8 Элладан башка, бул мен устатым болот, Элладан башка дагы 7 багы ментор, менти деп коебуз, менти бөлүп берди. Анан ушулар менен мен ишти жүргүздүм да. Иш жүргүзгөндө кандай болду? Биз өзүбүздүн окуу борборубуз бар болчу, ал жерде ошо энергетик инженерлерди дайындайт да. Ошол жерге барып көрсөттүм, мугалимдер менен тааныштырдым. Энергетик тармагына кантип келип иштесе болот, кандай кесиптер болот. Бул долбоордун эң негизги максаты ошо өспүрүм кыздарды ушундай долбоорлордун аркылуу тартыш керек экен да. Анан мен бул долбоорго келип как волонтер катары иштедик. Анан багы көп маалымат чогулта баштадым да. Кыргызстанда мындай мурун болуп көрбөгөн долбоор экен. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бул долбоорлор абдан көп өткөрүлөт экен да. Ошол эле США-да, Европада уже көп эсе кыздар технологияга, компьютеризацияга, автоматизацияга келип эмгектенип, чоң-чоң ийгиликтерди жетишип, даже айтсам, ошо эркек балдардан дагы мыкты иштеп, баягы жыйынтыктарын көрсөтүшөт экен да. Устатыңыз айткандай эле, бул жакта эмне сизге кайсы эмнелер таасир этти, эмне кандай жакшы кызыктуу нерселер болду, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бирге Элзада Рыспековна менен биз көп жерлерге барып, STEM направление боюнча көп нерсени үйрөндүк. Биринчилерден болуп айтып берсем, бул НЭСК барып келдик. Бул Национальная электроэнергетическая сеть Кыргызстана экен. Ал жерде болгон Кыргызстандын электриктери, ГЭС станцияларын баары айтылат экен. Анан ошол жерден эң кызыктуусу мага баягы эле мектепте окуп жүрүп, физиканы окуп, ар кайсы формулалар жаттаганыбызды мен ошол жерде применять эткенин түшүндүм. Ошол мага кызыктуу болду. Станцияларга чыгып, чыныгы эле электрикти сезип өзүбүздү бир станциядан экинчи станцияга кантип түшүштү үйрөндүк. Ошондой эле өзүм жашар кыздарга мен айтып кетерим, бул иш-чарага катышыш керек, анткени бул жерден көп нерсени билет экенсиң. Буга чейин мен ойлочумун, кыз кишиге биздин элдин көз карашы боюнча, менталитет боюнча бул көп болсо доктор болуу, повар болуу, болгон эле ушул эки профессияны тандаса болот деп, бирок көптөгөн кызыктуу кесиптер бар экен. Ал кесиптерге ушул STEM направлениясы жардам берет экен. Жана кылымыбыздын өнүккөнүнө жараша ар нерсе инженерия, математикага тийишип кетет экен да. Ошондуктан мындай иш-чараларга катышып, көптөгөн ийгиликтерге жете бериңиздер. Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.